Саламатсыңар урматтуу достор, саламатсыңар урматтуу кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр. Өткөн сабагыбызда биз сиздерге убада бергендей, бүгүнкү сабагыбызда үй бүлө мүчөлөрү жөнүндө сиздерге кеңири маалымат беребиз. Кош, үй бүлө дегенибиз эмне? Үй бүлө дегенибиз сиздер көрүп турган мына бул сүрөттү биз үй бүлө деп алсак болот, Булар үй бүлө мүчөлөрү. Атасы, апасы, бул баласы, бул кызы. Айталы, мына бул кыз сүйлөп жатат дейли. Менин атым кымбат. Бул биздин үй бүлө. Биздин үй бүлөдө 4 адам бар. Алар атам, апам, иним жана мен. Иним эрке болгондуктан ар дайым атамдын мойнуна чыгып алат. Атам жана апам бизди ар күнү сейил бактарга алып барып, кызыктуу оюндарды ойнотот. Мынакей. Демек, бүгүнкү сабагыбызда биз ушул үй бүлө мүчөлөрү жөнүндө сиздерге кененирээк маалымат бергенге аракет кылабыз. Мисалы, үй бүлөдө бул ата. Бул мисалы биринчи жактын таандык мүчөсү. Бул менин атам десек, таандык мүчө болуп атат биринчи жакка. Ал эми бул сенин атаң десек экинчи жакка тиешелүү, бул анын атасы десек үчүнчү жакка тиешелүү. Башта бул боюнча биринчи өткөн сабактарыбызда сөз кылганбыз, биринчи, экинчи, үчүнчү жактар аркылуу. Ал эми бул апа. Же болбосо менин апам, сенин апаң, анын апасы, Ал эми бул иним. Ал эми бул карындашым. Мынакей. 4 үй бүлө мүчөсүн атап алдык. Эми болсо төмөнкү суроо жоопко көңүл буруңуздар. Сенин атаңдын аты ким? Менин атамдын аты Жуманазар. Сен үй бүлөдө канча бир туугансың? Мен үй бүлөдө 3 бир тууганмын. Сен атаң менен апаңдын канчанчы перзентисиң? Мен алардын ортончу перзентимин. Өзүмдөн улуу агам, эгерде кыз болсо эжем деп иштетет. Мисалы, өзүмдөн улуу агам же болбосо өзүмдөн улуу эжем. Жана бир карындашым. Эгер уул болсо иним, Караңыз, эгерде сизден бир туугандарыңыз сизден улуу болсо, эгер эркек бала болсо, анда агам деп кайрыласыздар, ага деп кайрыласыздар. Эгерде кыз боло турган болсо, анда эже деп кайрыласыздар. Ал эми сизден бир туугандарыңыздын арасында сизден кичинекейлер да боло турган болсо, жашы жагынан, анда аларга карындашым же болбосо иним деп кайрыласыздар. Сенин ата энең кайда иштешет? Менин ата энем тамак аш өндүрүү ишканасында иштейт. Мына бул ата эне, үй бүлөнүн негизги түркүктөрү мына. Ата эне жана бул алардын баласы. Дагы да үй бүлө мүчөлөрүнө токтолуп кете турган болсок, бул бир үй бүлө, караңыздар. Бул бир үй бүлө. Атасы, апасы, баласы, кызы. Эми сиз мына ушул каармансыз, же болбосо ушул сүрөттөгү адам сизсиз. Атаңыздын ата энеси сизге чоң ата, чоң эне болот. Мисалы, менин чоң атам абдан жакшы адам. Атаңыздын ата энеси сизге чоң ата, чоң эне болот. Ал эми апаңыздын ата энеси сизге тай ата, тай эне болот. Мисалы, мен тай энемди абдан жакшы көрөм. Урматтуу кыргыз тилин үйрөнүүчү достор, сабагыбызды улантабыз. Мисалы, бул жерде сиздер 15 жаштагы Бактыгүлдү көрүп жатасыздар. Бул каарманыбыз бизге эмне деп жатат? Салам достор, менин атым Бактыгүл. Мен 15 жаштамын. Учурда 9-класста окуймун. Менин чоң атамдын аты же болбосо ысымы деп пайдалансаңыздар да болот. Менин чоң атамдын аты, менин чоң атамдын ысымы экөө тең туура. Менин чоң атамдын аты Умар. Ал эми чоң энемдин ысымы Тажикан. Менин 3 бир тууганым бар. Бир иним жана 2 эжем. 2 эжем азыр жогорку окуу жайында окушат. Иним болсо эми гана мектеп босогосун аттады. Урматтуу биздин достор, мисалы, азыр бул жакта ак түстөгү сөздөр, булар суроолор деп кабыл ала турган болсок, бул жакта ошол суроолордун жооптору берилген. Мисалы, сенин канча бир тууганың бар? Менин 2 бир тууганым бар. Алардын ысымдары кандай? Алардын ысымдары Кадича жана Орозкул. Чоң атаң менен чоң энең канча жашта? Чоң атам 74, чоң энем 70 жашта. Сиздин үй бүлөңүз кайсыл жерде жашашат?
Ош шаарындагы Ак Телек кичи районунда. Мынакей көрдүңүздөр, бул жерде дагы ошол үй бүлөгө тиешелүү бир нече суроолор жана ошол үй бүлө мүчөлөрүнүн негизинде жооп берилген бир нече жоопторду көрө алдыңыздар. Дагы да болсо ушул тексттер менен темабызды бышыктаганга аракет кылалы. Бул менин атам. Менин атамдын ысымы Кутман. Менин атам мугалим болуп эмгектенет. Мен атамды абдан жакшы көрөм. Бул баланын сөзү деп түшүнсөңүздөр болот. Ал эми бул кыз эмне дейт? Бул кыз: салам достор. Бул мен жана менин апам. Биз апам экөөбүз таянемдин үйүнө бара жатабыз. Мен таятамды жана таянемди абдан жакшы көрөм. Эгерде унута элек болсоңуздар, же болбосо унутуп калбаган болсоңуздар, бул жакта таята жана таяне бул сиздердин апаңыздардын ата энеси болуп эсептелинет. Урматтуу биздин достор, ушуну менен биздин бүгүнкү 4-чү сабагыбыз дагы өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Учурдан пайдаланып биздин баракчага катталып, комментарийге ой пикир калтырууну унутпаңыздар. Эгерде жеке мага болгон сунуштар же суроолоруңуздар болсо, анда WhatsApp тиркемеси аркылуу 0779 74 86 90 кыска номерине билдирүү калтырсаңыздар болот. Кийинки 5-чи сабагыбызда биз сиздер менен биргеликте убакыт деген темада сүйлөшөбүз. Мисалы, саатка байланыштуу же болбосо убакытка байланыштуу бир нече түшүнүктөр жөнүндө биздин кийинки сабагыбыздан буюрса жакшы бир маалыматтарды ала аласыздар деген ишеничтебиз. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө сак саламат туруңуздар, аман болуңуздар, бар болуңуздар, көрүшкөнчө.